Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен математика сабагында санды тегерек ондуктарга көбөйтүү деген темада сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты көп орунду санды тегерек ондукка көбөйтүү жөнүндө маалымат алабыз, маселе мисалдарды аткарабыз, өз алдынча иштейбиз жана анын эрежелерин сактайбыз. Эми балдар, 46-ны 20-га, 382-ни 20-га, башкача айтканда, санды тегерек ондукка кантип мамыча түрүндө көбөйтүүнүн жолун мен силерге түшүндүрүп берейин. Анда эмесе 46-ны 20-га кантип көбөйтө тургандыгын карап отургула. 46-нын өзүн жазабыз. Ал эми 20 бул тегерек ондук. Демек, тегерек ондуктун саны менен гана көбөтөбүз. Башкача айтканда, 2 менен гана көбөтөбүз, а 0 сыртка жазылат. Ошондо биз азыр 0 менен көбөтпөйбүз, бир гана 2 менен көбөтөбүз. 2-ни 6-га көбөтсөк 12, 2-ни 4-кө көбөтсөк 8, көңүлдөгү менен 9. Анан мынабул 0-дү түшүрүп коебуз. Ошондо 920 келип чыкты. Демек, балдар, санды тегерек ондуктарга көбөйтүш үчүн санды тегерек ондуктун санына көбөйтүп, көбөйтүндүгө бир 0-дү улап жазып коюу жетиштүү. Дагы бир жолу көрсөтүп берейин. 382-ни 20-га көбөтүш үчүн 20 бул тегерек ондук болгондуктан тегерек ондуктун санын гана жазабыз. Ал эми 0-дү сыртка жазабыз. Ошондо 382-ни 2 менен көбөтөбүз. 2 жерде 2 4, 2 жерде 8 16, 6 жазылат бир көңүлдө, 2 жерде 3 6, көңүлдө менен 7. 764 болдубу? Анан бул 0-дү түшүрүп коебуз. Ошондо 7640 келип чыкты. Дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Санды тегерек ондукка көбөтүш үчүн ошол тегерек ондуктун санын гана көбөйтүп, көбөйтүндүгө бир 0-дү кошуп коесуңар. Эми балдар, китебиңерде берилген 933 тапшырмадагы мисалдарды мамыча түрүндө аткарасыңар. Дагы мен бир жолу көрсөтүп берейин. 45-ти 30-га кантип көбөтөбүз? 45-ти 30-га көбөтүш үчүн 30 бул тегерек ондук болгондуктан тегерек ондуктун 3-үн гана жазабыз, а 0-ү сыртка жазылат. Ошондо биз тегерек ондуктун саны менен, башкача айтканда 3 менен эле көбөтөбүз. 3 жерде 5 15, 3 жерде 4 12, көңүлдөгү менен 13. 135 болдубу? Анан бул 0-дү түшүрүп коебуз жанына. Ошондо 1350 келип чыкты. Эми балдар, калган тапшырма мисалдарды дептериңерге ушул сыяктуу кылып мамыча түрүндө жазып аткаргыла. Кийинки тапшырма балдар. Маселени адегенде ооз-2 иштейбиз. Ал эми эсептерин силер дептериңерге жазып аткарасыңар. Автобус саатына 60 километрден жүрсө, ал 2 саатта, 5 саатта, 10 саатта кандай аралыкты басып өтөт? Демек, балдар, биз ушул жерден бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Саатына 60 километр деген сөз бул 1 сааттагы аралык. 1 саатта 60 километр жол жүрөт экен автобус. Анда автобус эгерде 1 саатта 60 километр жол жүрүп атса, анда автобус 2 саатта, 5 саатта, 10 саатта кандай аралыкты басып өтөт? Демек, биз кайсы амал менен табабыз? Ошону ойлонуп, эсептерин чыгарып, жообун жазгыла. Эми балдар, 939 тапшырмада маселе берилген. 15 яшикте 18 килограммдан, 18 яшикте 15 килограммдан конфет болгон. 83 килограмм сатылды. Канча килограмм конфет калды? Демек, силер балдар, бардык конфеттердин санын табышыңар керек. Андан кийин
сатылгандан кийин канча килограмм конфет калгандыгын аныкташыңар керек. Маселенин кыскача шартын түзөсүңөр, эсебин чыгарасыңар, жообун жазасыңар. Тапшырмада берилген балдар, аттуу сандарды санга көбөйтөсүңөр. Ал эми 938 тапшырмадагы 3 орунду, 2 орунду сандарды тегерек ондуктарга көбөйтөсүңөр. 937 тапшырмада балдар, майдалоо жана ирилетүү жүрөт экен. Ал эми үйгө тапшырма балдар, 941, 943 туйунтманын маанисин табасыңар, теңдемерин тамырын табасыңар. Ал эми 944 менен 946 болсо, мисалдарды аткарасыңар. Ушуну менен балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.